Түнкү саат 1-ден баштап 4-кө чейин сабашып турду. Көкемди чакырса скорый келбей коюптур. Тиги кызды эле кызганышкан го дейм. УКМКнын кайтаруу кызматында иштеген 23 жаштагы Жаныш Талайбеков каза болгон. Видеого тартып сабап туруп, анан айдап барган машинасын айдап кетишкен буларчы. Эки опкосын аябай шишип кеткен да. Эксперттер эмне деп чыгарды? Обширный инфаркт деп чыгарып койду. Бул экспертизанын жыйынтыгына мен каршымын. Негизи ГКМдин врачтарында деле шалакылык бар да. Экөөнү сот үй камагына чалып салды да. Жанчып сабап, мурдун талкалап, бала жалынып атат, жалбарып атат. Атасы 3 жашында каза болуп калган. Оорубаган баланы уруксаң кылып чыгарып беришти. Каракчылык нерсени жакшырып атышат да. Келгенде мен Свердловскийге арызды албай коюшкан, кабыл албай коюшкан. Ошо президенттин госарханасында иштегенден кийин ошол өзлөрүнүн ишчиси да була. Жөндөн жөн өлүп калчу бала эмес болчу да. Урматтуу көрөрмандар, эгер ишине так, жоопкерчиликтүү жана ишенимдүү курулуш компанияны издеп жатсаңыз, анда Nobel компаниясына келиңиз. Үйүңүздү ашыкча башору кылбай, өз убагында жана сапаттуу бүтүрөт. Бардык документтери таза. Жетекчиси ак ниеттүү, абийирдүү ишкер. Баасына сапаты төп келген батирлерди Nobelден алыңыздар. Мындан 1,5 ай мурда УКМКнын кайтаруу кызматында иштеген 23 жаштагы Жаныш Талайбеков каза болгон. Анын жакындары Ак Суу районунда 7 бала сабап, ошодон улам каза болгонун айтууда. Мындан улам экспертиза да дайындалган экен. Соттук медициналык экспертиза ал жүрөгү токтоп калып, көз жумган деген корутунду чыгарыптыр. Бирок маркумдун үй бүлөсү ага макул болбой. Экспертиза туура эмес чыгып калды, анын сабалганы камтылбай калды деген дооматтарын айтып, тергөөнүн жүрүшү боюнча дагы маселелер болуп атканын айтып биздин каналга кайрылышты. Анда ушул маселе боюнча тактап өздөрүнүн пикирин угуп көрөлү. 8 айдай болгон иштегенде УКМКда. Тең үч баласы үйлөнүп, 10 күндүк отпуска алып көлгө барган айлыгачы. 11 түнү июндун 2026 жылдан. Жылдыз айылынан сүйлөшкөн кызын жеткирип барып. О жактан балдарга алып, 7 кулак алып, ошолордон оор токмок сабап алып. Життер белейне. Документ, бүт документ бар, життер. Документке кирбейбиз. Життер. Документтин кереги да жок биздин. Життер. Документтин баары бар, ачылбайт. Окутур життер. Жолуна коечу телефон, чөл життер. Життер жолуна коечу. Життер жолуна коечу. Алмен коет. Соттолуп кетем життер. Башка документтер Кайра бишкек келгенде ушу көзүгө көрүп келди, бир көзүгө көрүп келгенде мен сурадым ананчы. Экөөбүз чогуу жашачубуз. Анан сурап, эмне болду? Эмне көзүңө көк такпак десем, ушундай машина бузулуп, астын ходоюн алмаштырып атып, монитировка тийип кетти деген. Бир көзү көк болчу. Шиштери бар беле жок? Көзү эме болчу, көк болчу, анын бетинде бир аз оор болчу, ошо тарап кетти, тияк бияк дегенде, моякка тийди депчи. Анан
мен деле эми чоң бала ГКМда иштейт деп мен деле аябай эме кылган жокмун анычы. Эмне бирөө менен согуштуңбу, чакпак десем, ал ой жок Айбекова, андай болгон жок. Мен эркекчил айтпакмын да, чакпак деп анан мен деле ал өзү килтеген бала болуп атса, 23-кө чыгып анан ГКМда иштеп атса, андан кечке сурай бергенден дагы неме кылган жокмун, аябай сураган жокмун. Анан ошентип жумушка чыгып аткан. Жумушка барып келип 29 эртең менен туруп кетти. Саат 7 бирдекелерде мен уктап атканмын дачы. Саат 8-дерде го. 8-дерге жетпей чалды. Командирмин деп. Ушундай жааныш реанимацияга түшүп калды деди. Анан чыгып эле урган машина менен бардым. Барсам реанимацияда жүрөгүнөн деп кулап калды деди. Жумушта турганда эле эртең менен тизилип турганда эле кулады деди. Эртең менен туруп эле жумушка Эртең баргандан менен кийин жумушка баргандан кийин эле ал ошактан эле кулады да, эң биринчи элечи. Кулап анан ошакта да врачтар бар болчу экен, алар врачтардын айтымы боюнча буттардын адреналин сайдык деди. Анан скорый чакырса, скорый келбей коюптур. ГКМ чакырса, скорый келбей коюптур. Анан өздөрүнүн машинасын алып, машинасына салып алып, больницага алып барыптыр. Анан больницадан мага чалышты, бардык. Анан ошактан үзүлдү деп айтты да бизгечи больницаданчы. бул өздөрүнүн атайын ооруканасына алып барганбы же жалпы? Жок. Мерахимовго түшүптүр. Мерахимовдун реанимация бөлүмүнө түшүптүр да. Больницага барып эле эметсем уже үзүлүп кетти деп угузду да магачы. Üzülüp кетти. Анан эмне болду? Уже үзүчү болуп калдык да. Жап-жашынакай эле жүргөн бала. Ага чейин мен үйдү ремонт кылгам да, үйүмдүчү. Менен чогуу жүргөн, жанымда жүргөн, үйүмдүн ремонтуна жардамдашып, такси экип жүргөн бала да. Туруп эле каза болуп калды. Эмне болуп калды? Эмне болуп каза болуп калды? Эмнеге Мерахимовго алып келдиңер? Деп эле эме болуп калды. Анан аңчы болуп эле экспертизага алып барабыз деди. Анан экспертизага чейин биякта неме болду да. Баягы следователь келип, иш козгоп ошол жерден эле сразу больницанын ичинен мен баланын жанында болуп турдум да. Тиги допроско да катышып аттым да. Тиги ГКМнын врачтарын допрос кылып атты. ГКМнын врачтары айтат бул деген эмеде турганда, плацта турганда болгону 6 бала турат экен, 6 бала тизилет экен. Анан ошо ичинен эле мындай бети менен кулап түштү дейт. Анан следовательден уктум да. Не может быть, чекеси менен эч качан адам кулабайт дейт. Мен деле билем да, чекеси менен эч качан адам кулабайт. Чекесинде менин мындай тытыгы бар болчу да. Чекеси менен эч качан адам кулабайт да. Куласа да мындай таянып барып же мындай эме менен чөт да. Чеке менен эч качан түшпөйт да. Денеси тиет, анан чекеси тиет да. Чекеси менен тийди дейт. Бул чекеси ал жерге тийгенден эмес да. Балдардын сабаганынан да. Анан төшүндө, тизесинде, тырыктар төшүндө тизе эмеси эки тилиги. Бул либо аябай катуу, эксперттер деле айткан магачы. Балким арматура менен соккон депчи. Мен камчы менен соккон деп айттым да. Сен камчы эмес бул, балким арматура, балким острый бир предмет менен соккон төшкө дейт да. Кесиптештери келдиби, командирлери келдиби? Анан ооруканага жаткырып атканда эмнелер айтылып атты ошол жерде? Эмне деп каза болуу себебин айтып атыштыбы? Жок, себебин айтышкан жок. Алактан тиги орун басарлары келди. Начальниктин орун басарыбыз деп келди. 2-чөө келди окшойт. Андан кийин да келип атышты. Алар дагы вообще биз да түшүнбөй калдык деди да. Мындай болушу мүмкүн эмес. Мындай учур биринчи жолу катталып атат деди алар дагычы. Анткени бул аз эле убакыт болгон да киргендечи. Кирип медосмотрдан өтүп чыккан. Мен ошо бияктан чогуу жашаганына байланыштуу бүт баарын билем. Кандай өткөндөрүн, кандай кыйынчылык менен киргенин, ар бир нерсе закондун ичинде да закондор бар экен, ар жак ошолорду да жаттаган, экзамендери бүт баарынан өтүп. Ошо жүрөк жагынан аябай текшерген болчу, тим более. УКМда аябай текшерет экен. Бул ошол көзү көгөрүп барды дедиңиз, ошондо деле балким өзүн жаман сезип аткандыр жумуш учурунда делечи. Ал жактан ооруканалары текшербептирби?
ошону да биз айтсак эме деди да. ГКМда орун басарларына, начальниктин орун басарына айтканбыз. Эмнеге силер көзү көк болуп барганда караган жоксуңар же сураган жоксуңар жакпак десек, өзүм жакшы элемин деди. Өзүн жакшы эле сезсе, анан биз кире бердик деп ошентип эме кылып коюшту да. Өзү эгерде айтканда мен ушундай сабак алып келдим деп айтканда биз неме арыз жазып карамакпыз тигилерди, анан тиги больницага кетмек дейт да өздөрүнчү. Ошондо анан эме кылмакпыз, а так өзүм жакшы эле деп. Алар деле менин оюм негизи караган эмес окшойт да. Тиги кантип эле көзү көк болуп барып жумушка барып атат. Тим более аяктан очки кийгизип же бирдеке болбойт да. Анан тиги врачтар деле караган эмес окшойт да. Анан ошо мен кирем дедим, мен сразу экспертизагачы. Мен кирем, мен врачебный дагы окугам, мен врачебный түшүнүгүм бар. Десем хорошо деп комиссияга мени кошуп киргизди. Анан киргизгенде эле башын ачканда, мээни ачканда опухший мозг. Опухший мозг бул эмнеден келип чыгат дешип эле ошону сүрөткө тартып алып, мен ал экспертизаны түшүнбөйт экенмин да башында. Бирок карап аттым. Опухший мозг сүрөткө тартып алышты. Чекесинде жана побоюн сүрөткө тартып алышты. Анан ылдый жылып, бүт эмесин табарсык жана эмелерин текшерип келип туруп, анан өпкөсү опухший өпкө. Эки өпкөсүн аябай шишип кеткен да. Анан аны дагы эмеге алды. Анан биз ушу эксперт жүрүп аткан моментте экспертизанын начальниги Максутов Эрмек беле же ушундай Максутов деген киши келди да, начальник экен. Ошо экспертизанын биякта деген уже катуу көзөмөлгө алына баштады. Эжелери аябай ызы-чуу кылып атышат. Биз сабалган биле элек болчу да башындачы. Эжелери ызы-чуу кылып атат. Жакшы эмеге алгыла, экспертизага алгыла, бүт баарын лабораторияга жибериш керек. Органдарын көбүрөөк алгыла деп. Негизи бир банкага алынат экен, булар 5 банкага алышты. 5 банкага органдарын бөлүп алышты. Мээсинен, өпкөсүнөн, ашказанынан, бүт жеринечи. Анан баягы жүрөгүн ачты, жүрөгүн ачканда эле анан сыртынан мындай кичине эме болгону, инфаркттын эмесин билем да менчи. Бир аз канталап калды. Ичин ачканда ичи полный канталап кеткен. Жарылып кеткен да. Анан обширный инфаркт деп эле жаап коюшту да, все деп элечи. Анан бирок мен эле ошол жерден айттым, обширный инфаркт жөндөн бул келип калбайт. Бул жүрөгү оорубаган бала болсо деп айтсам, анда деген жүрөктүн 50%-ын алалы, бөйрөктөн алалы 50% деп ушинтип алышты. Бары кетти. Анан барып энибизди жерге бердик. Жерге бергенден анан бир күндөн кийин билинип атат да. Сабалганычы. Эниңизди сабап аткан учурда видеолор жүрбөйбү? Ал видеолорду ким тартыптыр? Өзлөрү тартыптыр. Сабап өзлөрү тарткан экен. Булар эми менин угушум боюнча өзлөрүнө защита кылып тарткан экен да муну. Түнкү саат 1ден баштап 4кө чейин сабашыптыр да. Бул сурак учурунда айтыштуу, булардын ошончолук ишке барышына эмне себеп болуптур? Себебин ошо тиги кызды эле кызганышкан го дейм. Эми азыр толук бул жагына маалымат толук ала элекмин. Мындай сураштырып үстүртөдөн иштеген тиги тергөөчүлөрдөн сураштырып эме алсам, эми баягы кызганыч болгон окшойт да, баягы биздин айылдык кызга келип атасың деген маани го дейм да. Мен угушум боюнча ал балдар да эме деп атат. Биздин айылдын балдары мурун ал балдарды сабап коюптур. Анан биздин айылдын балдары тигилер заявление жазганда биздин айылдагы балдар дагы 200 000 акча берип, телефон алып берип, ошо балдардын бирөөсү жакта жатат да, СИЗОдочу. Булар ошо акча үмүт өчкөн окшойт да, ошон үчүн видеого тартып ар жак бер жак кылган окшойт да. Анан тиги да шылың болуп калбайын деп айткан эмес окшойт. Тиги өзүмө кичүү балдардан таяк жеп калдым депчи. Ал ошо 7тен да көп го деп ойлоп атам мен, анткени менден да узун болчу алчы. Чоң ошо күнүгө тренировка кылат. Анан 2-3 баланын алы келбейт болчу да. Же болбосо бирдеке колдонушкан да. Эмне максатта келдиң? Таза эле максатымда. Чын. Таза максат болсо ал эмне? Ал чын баян эле теңиш балдар болуп, какайлар алып эле салынып калган жеттер. Эркекче айтып атат. Алдоо. Өлүп кетейин.
Ey, o деген менин карындашым болот. Ооба. Анан Вообще жаман оюм жок болчу. жаман оюң жок болсо, муну эмне кылып жүрөт түндө? Түндө иши. Життер кечирип койгула, жаман оюм чын жок болчу вообще. Болду. Өлүп кетейин. Эй, өлүп кетчи, мен деле сүйлөй бербейинби? Ооба, чын эркекче айтып атам, життер жаман оюм жок. Атың ким? Жалаш. Каяктыксың? Жетөгүз Жомбак. Кайталанабы? Жок, кайталанбайт. Ошол кыздын жанынан көрөмбү мындан кийин? Көрбөйсүң. Эртең сасыйсыңбы? Жок, Сассаңчы? сасыбайм. Эркекче айтып атам. Сассаңчы? Сасыбайм жигиттер. Ошончолук катуу сабалып, энеңиз баягы жаракат алып, бирок ошону дагы жашырып, ооруканага барбай жүргөнүнө эмне себеп болуш үчүн бул? Же Мен жумушунан айрылып калам деп коркту, же башка бир себептери болдубу? жумушунан дагы бир четинен жумушунан да коркту болуш керек. Анткени ошо аябай эле кыйынчылык менен кирген да. 2 саат эле уктап жатпайт. 2 саат бир күндө 2 саат эле уктап атты да. Күнүгө барып тияктан катуу экзамен алган үчүн ошондой болду. Еще тияктан тиги балдар деген менин оюм тиги видеону тарткан үчүн дагы акча сураган окшойт да. Анткени балдар айтып атат, акча издеп жүргөн дейт да. Ошонун алдында эле зарплата алмак негизичи. Анан тойго деп дагы акчаларын дайындап алып кеткен болчу да. Өпкөсү карарып шишип кеткен, могу көздө мээ подача берет экен көздү иштетиш үчүн ар бери. Ошолор шишип кеткен дейт да, без сыяктуу бир нерселер бар экен. Анан могу төшүндө, могу жерде жүрөктүн түбүндө бир сайылган бирдеменин изи бар болчу. Ушул жеринде анан бuyakarak дагы, бунусу кичирээк болчу да, буяк дагы чоңураак. Өзүм жууганы киргенде өзүм киргем. Кирип сол көзүндө беле же оң көзүндө точносы мындай эме кыла албай атам, унутуп атам. Көгү бар болчу бир аз. Бул төшүндө дагы бир жерде дагы көгү бар болчу да, бул жерде. Анан ошондон аябай шек санап калгам да. Сиздер бул окуядан кийин экспертизага бердиңиздер. Эксперттер эмне деп чыгарды? Обширный инфаркт деп чыгарып койду да. Сабалган тууралуу, денесинде көк ала, бул жердеги жана бычак эле го деп ойлоп атам мен. Ошолорду тиги ачыкка чыгарып айтпай коюшту алар. Жаап жашырып коюшту. Толук кандуу бизге эме бербей койду, информацияны. Азыркы учурда 23 жашында болчу. Атасы 3 жашында каза болуп калган. Бул жумушту абдан сүйүп, ушул жумушка кирем деп аябай өзү мечтасы болгон. 22 жаштан баштап алат экен бул жумушка негизи. Анан 22 жашка чейин башка тармактарда иштеп келди. Ошол учурда дагы медосмотрдан аябай катуу текшерүү болот экен. Медосмотрдун баарынан жакшы деген жыйынтык алып, бул жумушка кирген. Жүрөгүндө бир эмеси болсо, бул төрөлгөндө эле билинет баланыкычы. Жаңы төрөлгөндө эле уже доктурдан жүрөгүндө бир эмеси бар, проблемасы бар. Бирденке деп ушундай болот да. Менин баламдын эч кандай эмеси болгон эмес андай. Өкпөсү шишибейт да, жөндөн-жөн адамдын өкпөсү шишибейт. Ушу эки көкүрөгүндө жанагы эмеси, садинасы катуу удардын эмесинен да. Өзүлөрү деле айтып атат, острый предмет менен соккон дейт да. Эми острый предмет менен соккон адамды ушунчалык өлүмгө алып келген жөндөн-жөн өлүп калчу бала эмес болчу да. Экспертизанын эмесинде жыйынтыгында жазылып турат. Сердечно-сосудистые заболевания был депчи. Болгон эмес. Болсо билет элек да. Жумуштан деле билинет эле. Февралда жумуштан эмесинен өтүп атса, чекап өтүп атса, ошоктан деле айтат эле, сен жүрөгүң ооруйт турбайбы? Сен бул иште иштей. Мен ушундай кылган да. Сен жүрөгүң ооруйт турбайбы? Сен эмне бул жумушка кирип атасың? Сен болбойсуң. Категорияны ачып туруп, ВВК начальниги. А категория, Б категория, В, Гга да жарабайсың. Г деген жана банкты кайтаргандар экен да. Гга да жарабайсың сен деп койгон меничи. Тигин деле ушундай айтат эле да. Сен эчтеке жарабайсың, сен жүрөгүң ооруң менен депчи. Баланын жүрөгү ооруган эмес. Бул биякта деген өтө катуу эме болуп атат да. Мен деле балдардын камалып кетишин каалабайм, бирок өтө каракчылык нерсени жашырып атышат да. Бул биякта жөн эле сабак алышкан эмес да, мунчу сабап жанчып,
тепкілеп тұрып, видеоға тартып еще. Видеоға тартып, сабап тұрып, анан айдап барған машинасын айдап кетішкен боларчы. Айдап кетіп, қанша сағат бір айдап жүріп, анан келіп машинасын берген. Бала осы жерде солып жатқан да. Машинасын алып бергенше, алып келіп бергенше. Машинасын айдап кеткен. Өзлері деле даже следователь билет, бұл машинаны айдап кеткен біз деп айтып. Өзлері айтып отыр. Бұл эми комиссионный экспертизанын жыйынтыгы бизге туура маселе чыгып калды. Оорубаган баланы уруксаң кылып чыгарып беришти. Мурунтан бери ооруган депчи. Мурун кийин ооруп жүрсө биз билет элек да, дарылайт элек. Жумушка албайт эле да вообще мындай айтканда, албайт эле жумушка. Анан базы эми комиссионный кайра кетти экспертиза. Ошол экспертизаны чоңдор ошону ким үстүнөн караса баарын ошону контролдоп, сабалса сабалды кылып, биз деле могу бирөөнүн баласы камалып кетсин, ата энеси сыздап калсын деген эмебиз жок. Баланын өлүмү кандай болсо ошону жаап жашырбай эле экспертизаны так туура чыгап берип койсо биз да өзүбүз да жибип калат элек. Соттордо дагы адилеттүү, жакшы чечкиндүү, адилет чечкен соттор караса жакшы болот эле да. Ар кандай маалыматтар болуп атат. Ага кебесине ишенесиң, кебесине ишенбейсиң. Ошону туура так күч органдары туура так иликтеп чечип берип койгула ушул ишти аягына чейин чыгарыпчы. Биздин президентибиз Садыр Жапаровичке мен кайрылуу кылат элем. Ушу баламдын экспертиза боюнча туура жана так бизге ошо баламдын кандай акыбалда өлгөндүгүн туура так бизге чыгарып беришсе абдан жакшы болот эле. Эми ошо президенттин госарканасында иштегенден кийин ошол өзлөрүнүн ишчиси да балам эми ошого бир аз көңүл буруп, ушул биздин суранычыбызды аткарып берип бизге жардам кылса. Тергөө эмеде болчу, Ак Суу районунда болчу. Ак Суудан азыр областка которулду. Каракол Ысык Көл областынын УДСына которулду. Бир жума болуп калды которулганына. Азыр ошо эми башынан баштап кайра тергөө издеп атат алар. Ак Суудан эмнеге тияка которулду? Ишенбөөчүлүк көрсөттүңүздөрбү? Ишенбөөчүлүк көрсөттүк. Эми ар кандай информацияларды уктук. Тиги сот менен жакшы экен, мындай экен, тиги тараптардыкын делечи. Прокуратурага, аркы берки жактарга арыз жаздык. Ошолордон Бишкектен караколго эме түшүптүр, ошо прокуратурадан которулсун деген. Ошо прокуратура эмеге УДага которуп бериптир. Мага тиги тергөөчү балдар айтты тияктан. Азыр канчөсү кармалган? Бул негизи эле канча бала Общий 7 бала экен. 7 баланын 5-өө сабаптыр. Экөө колу тийген эмес деген эме болуп атат. Эми азыркы учурда тергөө бүт элек азыр. 3-өөсү эмеде, СИЗОдо, Караколдо. Экөөнү сот үй камагына чыгарып салды да. Ошого нааразы болдук биз аябай. Эмнеге үй камагына чыгарды аларды? Ошону билбейт экен, эмнеге чыгарганын. Сот деле сотко да кезиккен жокпуз. Ал жагынан нааразы болуп калдык Ак Суу району сотуна. Калган дагы 7 экөө күбө катары эле. Экөө күбө тияктын күбө катары эмеде группада колу тийген эмес деген. Бул кылмыштын катышуучусу эмес деп эч кандай шектүү катары каралбай атат. Азыр карала элек. Азыр тергөө жүрүп атат. Тергөөнүн жыйынтыгын күтүп атабыз. Экөө несовершеннолетний экен, 15 жашта. Калганы уже совершеннолетний эле балдар. 20 жаштын тегерегинде эле балдар болгонбу булар? Иниңиз курактуу эле балдар болгон. Жок, энимен кичүүрөөк балдар экен, 2-3 жаш кичүүрөөк экен. Баягы тиги таяк жегенден досуна айтып берди, ошо качканга дагы, чалып бөлөктөрдөн жардам сураганга дагы эме возможносту болбой калды депчи. Ушул эми азыр могу жетекчилер тараптан эле экспертизаны жакшы көзөмөлдөп беришсе, бизге эң главный ошо болуп атат.
ошол экспертизаны так чыгарып берсе жакшы болот эле да. Арыз жазгандан биринчи жазылганда, биринчи бияка келгенде мен Свердловскийге арызды албай коюшкан, негизи кабыл албай коюшкан. Андан кийин бир жумадан кайра өздөрү чакырып, ошо жанагы каза болгон энемдин дос баласын алып келип айтып бергенчи, жанындагы баланы. Баарын айтып, бияка Свердловскийге арыз жазып, тиги баланы сурак кылышып, анан где-то 10 күн, 15 күн деген анан эмеге барды, кеч барды. Аксууга. Аксуугачы. Бияк көп карабай койду да. Свердловский жакшы карабай койду. Ак суудан кийин кандай каралды иш? Ак сууга түшкөндөн кийин эле эме болуптур. 2 күнгө жетпей эле кармаштылар. Бул экспертизанын жыйынтыгына мен каршымын. Эч кандай андай орус болгон эмес. Билбейм, мен бул врачтардын эмнеден чыгаргандыгына мен ойлонуп атып, чындыгында өзүм эмете албай атам да. Эмне үчүн ушундай немени чыгарды? Атак баламдын сап алгандыгы баардыгы белгилүү. Мисалы үчүн аны операция кылып сойгондон кийин ошончо тепкиленген баладан эмне үчүн ичинде бир нерсеси бирдеке болду да, мисалы үчүнчү, туурабы? 1 саат, саат 1ден 4кө чейин сабагам. Өзүңдөр мындай ойлоп көрсөң, ичинде бир өпкөсү жарылдыбы? Мен көргөн жокмун, мен өзүм эле баягы. Же кабыргасы сынып өпкөсүнө кирип калдыбы? Мисалы үчүн тепкилегенде көпчүлүк учурда ошондой болот го, кабыргасы сыныптыр анан депчи. Бир нерсе бар да сөзсүз түрдөчү. Жөн эле обширный инфаркт деген эме кандай чыгып калат, мисалы үчүн. Мен ошого аябай таң калдым биздин врачтаргачы. Негизи ГКМдин врачтарында деле мен эмем боюнча буларда шалактык бар да. Жүрөгү ооруган киши бул внезапный смерть болбойт эч качанчы. Өлүм деген мындай ажалы келди, бирок ошентсе деле мындай акырынан келет да. Давленияны текшергенде эртең менен саат 6:30 жумушка келсе, жарым саат текшерет экен. 15 мүнөт 20 мүнөттө бир баланы текшерет экен да. Давлениясын текшерет. Өлөр баланын алдында адамдын давлениясы түшөт, же көбүнчөсү түшүп калат да, же көтөрүлөт да. Ошо давлениясы текшерилген эмес. Текшергенде сразу айтмак да, сенин давлениең түшүп кетти, же көтөрүлүп кетти, эмне себептен болуп атты? Ошол жерден сразу өзүлөрү алмак да, алдын алачы. Балким ушу алдын ала алып өлбөй калат беле деген да. Эми азыр адамдык эмеге сала берет экенбиз да. Ошолор текшерген эмес да. Мен сурасам айтат, биз словесно текшергенбиз дейт да. Словесно эч кандай андай болбойт да негизичи. Андай чоң структурада, даже бир мындай кенедей бир компанияларда деле технический эме болгондо текшерет да. А биз жөн эле словесный сураганбыз дейт. Өзүң жакшы чувствовать этип атасыңбы? Көзүң көрүүсү жакшыбы? Бутуң оорубайлы, колуң оорубайлы? Ар бир жашырган киши ал өзүнүн жумушуна барыш үчүн ал бала эмне деген кыйынчылыктан өткөн. Бул жумушту өмүр бою мечтайт. Мен да мечтам болчу да. Мен да бул жумушка баргам. Менин да мечтам болчу. Мен ВВКдан өтпөй калып, жүрөгүм ооруган себебинен. Меники детство бар экен да. Рожденный пароксид. Мен өтпөй калгам да. УКМКнын 9-бөлүмүндө күзөт кызматында болчу. Постовой болуп, башында постовой болуп кирген. Ошо постовой болчу. Президент каяка барса, ошол жака барышат, алдын ала барып, ошол жакта кайтарышып, каяка бара турган болсо ошол жака кетишчү. Үй бүлө курам деген ой бар болчу, мага дагы айтып жүрчү. Мама үйлөнөйүн деп. Мен дагы каршы болгон жокмун. Үйлөн балам, сүйлөшкөн кызың бар болсо, алып кел, кайсы күнү алып келсең, биз кабыл алабыз. Деп да мен балдарымдын үйлөнгөнүн күтүп жүргөм өзүм дагы. Кайнымды аябай жакшы көрчүмүн да. Жезде экөөбүз мындай ортобузда кайны жезде деген атыбыз эле болбосо, ага инидей жүрчүбүз да. Бул баланы мен кичинекей кезден бери билем. Бул жумушу менен өтө сыймыктанчы да. Мен жезде мен өзүмдү таптым деген да. Мен бул жумушка кирдим, мен өзүмдү таптым депчи. Мурда эмне деген жумушту иштеп жүрдүм, бирок азыр өзүмдү таптым деп өлө сыймыктанып ушу жумушта аябай эртең менен жөн таң атпай туруп алып кетет. Бир жака барганда дагы кетип калчу мен. Уктай эс алып эртең жумушум бар мен депчи. Сыймык жумушуна бир ушундай ответственность караган бала болчу да. Президентибиз улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич, ГКМбнын начальнигине, МВДнын начальнигине, министр Улан Ниязов баардыгына, силердин баарыңар ушуну
таза тыкан карап ошо жумушту аягына чыгарып, экспертизанын бурмаланбай кайра бүт баарын карап, сабалса сабалды деп эле чыгарып бериңерди суранабыз. Бул бурмалап кереги жок. Бул эми мен деле бир баланын, бирөөнүн баласын камалып кетишин каалабайм, бирок бuyakta деген каракчылык өтө аеосуз сабап болуп атат да. Бул жөн эле бир баланы, бирөөнү алып келип бир муштап койгон эмес. Алып келип жанчып сабап, мурдун талкалап, видеодон көрсөңөр, видеодон бала жалынып атат, жалбарып атат. Ай, болду кулачы жигиттер деп кайрылып, ошого карабастан жанчып, видеого сабап, тартып сабап атышат да, издевательство кылып атышат да. Бул эми ошондой жанагы чечинип алып сабаган баланы жөн эле үй камагына чыгарып коюп турсуңар. Бул туура эмес да. Сотторго дагы адилеттүү карап беришиңерди суранабыз. Садыр Нуркожеевич өзүңөрдүн көзөмөлүңөргө алып, бул ишти да акырына чыгарып беришиңерди силерден суранабыз.